Саламатсыздарбы? Туугандар, мен Балидемин. Балиде эми бул бизде аралча эс алуу жайы деп айтканы менен, баары туристтер барганы менен бир өзгөчө дагы бир элге белгилүү жери бар. Эл ошонусу менен билет. Бул көбү айтат, бул бир ошол жерде бир кандайдыр бир айванат бар экен, ошонун богунан кофе жасалат экен депчи. Эми тезегинен деп коелучу, лемур. Көрдүңүздөрбү? Лемур деген ушул жаныбарлар бул ушу джунглилерде жашайт экен. Анан булар түндө жашайт экен да, түнкүсүн жашап, ошол атайын бир ушул сортто болгон, ушул жакта гана болгон какаону гана жешет экен. Бул ошонун данектер экен. Булар тамдап, ушул данектерди таап жешет экен дагы. Анан жегенде моундай болуп, тезектери моундай койдун корголундай болуп, ушинтип чычып коюшат экен, кыскасы айткандачы. Андан кийин муну майдалап 5-6 жолу жуушат экен. Жуугандан кийин мына могуларды да тазалашат экен. Ушул эле мына богунан чыккан немелер. Булар тазалап, анан процедураны өтүп, бүт тазалаган өткөндөн кийин буларды монтип куурушат экен. Ошол кууруганда кадимкидей эле мондай жанагы бизде кафелерди көрүп атасыз го, ошол сыяктуу данектер болуп кеткен, кара. Анан муну алып могул жерге салышат экен. Салып, эме менен бышкандай эле, кымызды, кыргыздарда кымызды бышкандай эле, ушинтип бышышат экен, майдалап. Бизде тегирмендерде болушат го, ошондой эле бышышат экен. Анан муну алып анча-мынча майдалангандан кийин, бышкандан кийин алып алып, анан элейт экен. Мынтип элейт экен. Элегенден кийин анан мондай кофе чыгат экен. Бул кадимкидей даяр болгон люак кофе деп коет экен. Жанагы лемурдун тезегинен чыккан кофе. Эми ошол экени азыр биз барып оштип көрөбүз. Баасы дагы кымбат экен. Булардын айтканы боюнча башка эч жерде болбойт. Чынында эле лемур жок болсо бизде каякта тезек турабы? Койдун тезегинен корголунан жасамак белек. Ошон үчүн кымбат болот экен. Атайын плантация. Анан бул плантацияга келип, ошол кофени тест кылып, атайын келип ушуну ичиш үчүн келишет экен. Азыр ичем, анан айтам даамы кандай экен. Мынакей азыр оштеп атабыз. Булар айтканда бирөө люак деп бирөө айтат, лоак деп бирөө айтат. Бирок эми жанагы лемурдун тезегинен жасалган кофе. Могул чайлардын түрлөрү экен. Ар бир чай, бул жерде жанагы көп абдан өсүмдүктөр бар экен. Ар бири бар экен, бирөө имбирден жасалган, бирөө дагы бир балекеттен жасалган, шыса толтура. Түрлүү органик чай дейт. Бул лимон чайы дейт. Бул горячий хот какао, горячий какао, ысык какао чайы дейт. Ушундай экен да, шылсам чайларын бар. Айтымында муну ичип отурсаң 1000 жыл жашайт экенсиң, өлбөйт экенсиң да айтымында. Бул люактын же лоак кофесин ичсең, бардык онкологиядан да дарыланат экенсиң, рактан да дарыланат экенсиң. Бирок эң негизи эркектер айтат, эркектер муну күнүгө ичсе дейт, аялы кетип калбайт дейт. Аялы эч качан башка эркекке барбайт дейт. Себеп дегенде кызыгы да жок болот дейт. Эми түшүндүңөр да, бир укмуш дейт да. Жанагы Viagra деген кереги жок дейт. Анан эми ичип атам, көрөбүз го. Бирок даамы жумшак экен, ачуу эмес экен. Мындай жакшы ичилет экен да. Шекер салбай эле. Бирок буларда дагы бир кызык нерсеси, шекердин ордуна могу коконат sugar деп коет экен. Кокос кум шекери, кокос шекери.
Анан мондай болот экен кеп этесе. Бул жанагы кокостор бышып, анан ашыкча бышып кеткенде ошол кокосторду, эски кокосторду эми эле аябай былчылдап бышып, бышкандан да ашып кеткен кокосторду булар майдалап туруп, ошондон шекер жасашат экен. Шекери аябай даамдуу экен. Анан бул жерде бул жанагы диабетиктер ушул шекерди колдонсо болот экен, эч зыяны жок экен. Себептен да ошол эки эскини кургатып, майдалап, дагы технология менен жасаса керек. Эчтеке кошулбай эле жанагы өтө бышып кеткен, ашыкча бышып кеткен кокостон ушундай шекер кылат экен. Булардын психологиясында дейлик, философиясында ушундай экен да, эчтекени калтырбастан баарын колдонуп, баарынан тамак аш жасап, баары мындай табигый нерсе болуп жасалыш керек деген нерсе экен да. Ошондуктан луак кофесин ичкиле эркектер луак кофесин ичип жакшы нык эркек болгула.